Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 15 февраль 2025 жыл мен сіздерге Фуркаттын центрынан сатыла турган арзан бағаға қойылған сатылуучу 4 бөлмөлүү Полторашка тибиндеги үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 5 соток, таза суу, свет, природный газ бардыгы бар экен. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Шаар тараптан келген болсоңуздар, Фуркаттын круговойуна центрine жетпеген жерде оң тарапта жайгашкан Айкөл деген мына ушул маркетти билесиздер туугандар. Ушул маркеттин жанындагы асфальт көчөгө кирип 300 метр жүрүп барсаңыздар, жок 400 метр жүрүп барсаңыздар, сол тарапта Абдыкеримов деген көчө бар. Ошол көчөдөн киргенде эле биринчи көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ушул жерден баштап үйгө чейин ашып кетсе 500 метр гана чыгат. Анан могул жерден Фуркаттын центринде жайгашкан флаг деле көрүнүп турат. Көрүп атасыздарбы? Өтө жакын Фуркаттын центрине. Анан мына кара турбаны көрүп атасыздар туугандар, бул ошол природный газдын турбасы экен. Бул жакта бир 6-7 үйгө газ кире элек экен. Эми өзүңүздөр акча чогултуп, ошол газдан бул жака тартып алсаңыздар болот. Газ келген. Турбасын көргөзүп бердим туугандар. Мына үйлөрдүн саны деле көп. Так, үйдүн жери 5 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Условияларына келе турган болсок, таза суу бар, көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн, свет бар, прожекторлор дагы бар, интернет Wi-Fi дагы келген, природный газ деле бар туугандар. Бир эле центральный канализация жок, калган бардыгы бар экен. Мына туугандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, границасы ушул жерден башталат, анан мына үйдүн артына чейин болуп калат. Анан туугандар, видеонун башында эле айтып коеюн. Эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Алмашуу жолдору бар деп ээси айтты. Сатып аткан себеби акча керек экен туугандар. Ошол эле себептен сатып атам деди. Ушундай. Жери 5 соток. Анан туугандар, мына көчөлөр азыркы учурда асфальт эмес экен, бирок бюджеттен акча бөлүнүп тур. Кудай буюрса, могул көчөлөр жазында асфальт болот экен. Ушул информацияны да жакшылап эске алып коюңуздар. Жакшы да асфальт болот, суу бар, свет бар, газ бар, прожектор, интернет, Wi-Fi бар. Ош шаарына деле бир 10 мүнөттөй кеңири кирип барасыздар. Анан туугандар, бул жерге чейин, мына ичкери тарапка чейин 2 маршрутка кирет экен. 2 маршрутка менен шаардын буш-буштарына барып турсаңыздар болот. Могул жакта Полторашка тибиндеги 4 бөлмөлүү үйү жайгашкан, камкош менен тургузулган. Условиялары бар. Кадимкидей кирип жашай берсеңиздер болот. Анан кааласаңыздар, бул эски үйдү бузуп, могул жакка чоң үй салып алсаңыздар деле болот туугандар. Себеби бул үй эки көчөнүн ортосунда жайгашкан экен. Могул көчө тараптан деле үйгө кирип чыгып турсаңыздар болот. Кошуңуздар карасаңыздар, Полторашка тибиндеги чоң үй салып алган. Сиздер деле ушул сыяктуу Полторашка тибиндеги же 2 этаж кылып алсаңыздар болот. Ылдый тарабын гараж, кухня кылып, өйдө тарабын жилой кылып койсоңуздар өтө сонун болот. Наркы көчө тараптан үйгө кирип чыгып тура бересиздер. Кааласаңыздар, мына бул менин көрсөткөн көчө менен кире бересиздер. Жакшы, негизи сонун. Так. Дагы кандай маалымат берейин туугандар? Мына көчөттөр бар экен. Чоңоюп кадимкидей мөмө берип калган деди. Сыртка жакканасы деле бар экен туугандар. Негизи жакшы. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарга, группаларга деле ошол сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар болот. Кирип көрүп койсун. Жакшы туугандар негизи. Так. Камкош менен тургузулган, өйдө тараптары мындай навес деп коебу, ушундай экен. Могул жак стяжка туугандар, эшикти ачып кирип келе бересиздер. Так, бул жагы мына биринчи бөлмөсү болуп калат, караңыздар. Бул жака мындай жүрүп келсеңиздер деле болот. Мына туугандар, дубалдары жидкий обой экен. Могул жакта печка бар, үйүңүздөрдү жылытып тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Айнек терезелер пластик бардыгы жакшы, сонун. Буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Эми аны ээси менен өзүңүздөр прямой сүйлөшөсүздөр. Бул жакта экинчи бөлмөсү. Ылдый тарабы полу мындай USB жыгач экен. Туугандар. Так, мына бул ошондой экинчи бөлмөсү. Бул жакта эле дубалдары обой. Лайктан басыңыздар туугандар, зерикпей. Так. Бул 4-чү комната, бул конок бөлмөсү окшойт. Ал бүт эле экен. Бирок чорный потолок болгон, бардыгы жакшы. Анан ылдый тарабында подвал дагы бар туугандар. Полторашка тибиндеги 4 бөлмөдөн турган үй. Мынакей туугандар, колдон келишинче сатылуучу үй тууралуу маалымат бердим. Көрдүңүздөр, жери тегиз, негизи жакшы. Так. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $55,000.
Анан жакшы кеми бар. Ал жагында эс менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар.